Мен Москвадагы Ала Тоо коомдук уюмунун төрайымы болом. Атым Жамиля, фамилиям Бегиева. Мен союз кезинде аспирантурага барып, ошол жакта ошол бойдон жашап келатам. Азыр мурун Москвага жалаң окуганы интеллигенция барса, азыр акыркы жылдардагы экономикалык абалдын начарлашына жараша мигранттар, эмгек мигранттары көп барып атат. Ошолордун кыйынчылыктары, көйгөйлөрү чечиш үчүн биз 2005-жылы ушул Ала Тоо коомдук уюмун ачканбыз. Эми ошондон бери элдин ушундай көйгөйлүү маселелерин чечүүгө жардам берип келатабыз. Анан ушул кыргыздардын биринчи дүйнөлүк конгресси кыргызстандыктардын биздин чет өлкөдө жүргөн мекендештерибиздин акыл интеллектуалдык жактан эмгек өтөгөндөрдүн анан бизнес жаатында көп жетишкендиктерге жеткен кыз жигиттерибиздин баардыгын бир эмеге салып, баардыгын бириктирип, ошол байланыш кайсы өлкөдө болбосун, ошонун баары биригип бир базага түшсө, анан чогуу бир элибиздин кыргыздардын имиджин көтөрүп, дагы бир экономика жагынан дагы, акыл эмгек жаатынан дагы бир технологияларды алып кирип Кыргызстанга кыргызстандыктардын четке кетсе дагы мындай башаламан эмес, стихийный миграция эмес, мамлекет менен бирдикте бир пландуу түрдө миграциялык саясатты жүргүзө турган мезгил жетти да. Эгерде биз мигранттарды чыгарсак, мисалы үчүн Кыргызстанда дагы эмгек рыногунда кесиби жок болсо, эч кандай турмушка даярдыгы жок болсо, жумуштап албайт да. Анан кийин азыр мен Москвада болгон үчүн билем, Москвада Россия боюнча эң көп мигранттар, кыргыздар көп, 350 000 официально, официально айтылган сандан дагы 3 эсе көп деп жүрүшөт. Чындыгында мектепти бүтүп эле барып атышат. Анан айрыкча кыз келиндер көп барып атат. Анан ошол орус тилин билбесе, эмгекке бир кесипке ээ болбосо, алар аяктан кандай жумуштап алышат? Көчө шыпыргыч, идиш жуугуч, пол жуугуч, жүк ташыгыч болуп. Эми биз ошону ошондой рынокко, российский рынок труда ошого жөнөтүп атабыз да. Анан биз андан көрө кыздарды чач тараштыкка окутуп, же болбосо маникюр, педикюр жасаганды үйрөтүп, тигүүчүлүккө үйрөтүп, ошо мектептин эле 9-11 класстардан баштап айрыкча акыркы 2 жылда бир күнүн бөлүп, муну мамлекеттик деңгээлде чечиш керек. Элге билим берүү министрлиги, тышкы иштер министрлиги, мурун биздин эң жакшы элдерге мисал кылып көрсөтүп жүргөн мурунку СНГнын алкагында миграция министрлигибиз бар эле. Анын жоюлушу дагы бир топ мурун араң зорго топтоп бүт маселелерди ошонун тегерегинде чечип аткандайын, ал жоюлгандайын дагы көп кыйынчылыктар болду. Ошолор баары биригип элди чыгаруудан мурда кесиптин ээси кылып, анан азыр мына 1-ноябрдан башталат, орус тилин, маданиятын, тарыхын билбесе киргизбейбиз деген. Анан ошо чыгып аткандар орус тилин, тарыхын, маданиятын эмес, кыргыз тилин дагы көпчүлүгү тарыхын, маданиятын билбеген бир уун өсүп атат. Эми бардыгы эмес деп айтпайм, бирок мына ошол эле Айтматов биздин Кыргыздын имиджин чет өлкөдө көтөрө турган 3 эң көп окулган жазуучу болсо, 200дөн ашык тилге которулган 3 жазуучуга кирет, 5 эң көп окулган жазуучуга кирет дүйнө жүзүндө. Эң 200дөн ашык тилге которулган Достоевский, Толстой, анан Айтматов. Анан биз ушул эмдиги жылкыга мамлекеттен суранайлык деп мен сунуш киргиздим. Эмдиги жылкы Айтматовдун жылы деп атайлы, 85 жылдыгы болот. Бардык жерде жашаган мекендештерибиздин жардамы менен, мамлекеттин жардамы менен бардык жерде ушул маданий иш чараларды өткөрсөк,
мисалы Айтматовдун чыгармаларына жазылган сүрөт тасмаларын көрсөтсөк, кинолорду көрсөтсөк, Айтматовдун чыгармаларына жазылган спектакльдерди көрсөтсөк, биз ошол нерсе менен Кыргызстандын имиджин дагы бир көрсөтөт элек, көтөрөт элек. Ушул эки орчундуу жер ушул жаштарды бир кесипке ээ кылып, анан кийин орус тилин жакшыраак колдоруна, ар бирине орус-кыргыз сөздүгүн, орус-кыргыз сүйлөшмөлөрүн, бул жактан бул жакка мен бир мисалды билем. 23 октябрда 2011 жылы учуп бир кылмыш иштелсе, 25 октябрда учуп келген балага ошонун мойнуна илип койду. Ал ошону жок, мен 25-нде учуп келсем, 23-үндөгү кылмышты мен кантип жасайм деп, ошону жеткиликтүү айта албагандыктан азыр 3 жылга эркинен ажыратылып кетти. Андан кийинки дагы болгон эмени дагы ага жүктөп койгон. Бир эпизодду алды, бирок ушунун бардыгы кейтет. Азыркы руханий дүйнөнүн биздин Манасыбыз, Чыңгыз Айтматовубуз, ушунун бардыгы толтура Алыкул Осмонов кандай биздин акындарыбыз, ошолордун бардыгын окуп, ошонун баардыгы көрөнгө, көкүрөктөгү биздин улуттук рухий дөөлөттөрүбүздүн бардыгын сиңирип, ошону жыйынтык чыгарып, чет элге чыкканда дагы өзүн өзү кандай алып жүрүү, ошонун бардыгын билбеген бир муун келатат, өсүп атат азыркы. Себеби анын ойлойм, ошолор төрөлгөндө, кичине чоңойгондо ата энелери көрүп тириликтин айынан миграцияга кетишти. Жакшы мугалимдерибиздин дагы баары кетишти. Жакшы врачтарыбыздын баары дагы кетишти. Ошон үчүн ушундай бир көп көйгөйлөрдүн бардыгы ушундан жаралып атат го деп ойлоп атам да.